11-июлдагы шаардык кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоо Токмок шаарында плас өттү. Мындай билдирүүсүн шаар тургуну Фарида Дунганова билдирди. Анын айтымында ар бир шайлоо участкасында добуш сатуулар болуп, өзү мындай көрүнүшкө күбө болгонун айтып, милиция кызматкерлерине кайрылса, алар 3 саат сурак алышкан. Бул учурда добуш сатып жаткан партиянын өкүлдөрү менен милиция кызматкерлери иш алып барып жатканына күбө болгонун айтат. Заявление жазган күнү Эл биримдик партиясына жазгам. Ошо күнү үйдөн чыгып баратып кечки маалда ошол нарушениени көрдүм да, со стороны партия Эл биримдикчи. Милицияга чалдым. 5-6 жолу чалдым. Аркасынан карап жүрдүм. Ошо эме кишилердинчи 2 киши эметип атты, берип атты. И ошо кирип чыкканын карап, вплоть до того милиция келгенче, милиция 40 мүнөттөн келди. Алар келгенче уже алар списокты берип, уже эмен документин баарын берип, уже особо эметип койду. Мало того, ошол 40 мүнөт өткөндө ошол местага уже жогорку кеңештин депутаты келип калды. 40 мүнөттүн ичинде биз Самаев деген, Урмат Самаев. Бизден, как заметили, город кичинекей эле, базардан микронго чыкканга 15 мүнөт максимум кетет да, максимум. Тем более бул милиция, бул эме да, они как бы быстрое реагирование деп коет, алар быстрее должны доехать. Нет, 40 мүнөттү барышты. Ошол убакта эле ошо депутат келди, Самаев деген келип, указание берип атты, монда ыгыла, тигинде ыгыла депчи. Мени эмеге милицияга допроска алып кетишти. 3 саат допрос кылды. Допрос кылып атканда ошолордун юристи беспрепятственно эшикти ачып эле кирип эле менин пакетте 3 сотканы 10 000 сомду пачка орбит жвачканы на родину верните деп ошондой коркпой эле, эметпей эле, милициядан эч кимди көзүн албай эле, илбей эле ошону сүйлөп атышты да. Президенттин указы жанагы о подкупе дегенчи, кто берет, кто дает и кто берет, сядут деп атпады беле. Ал указ иш жүзүнө ашкан жок да. Анткени подкуп аябай катуу болду. 3 партиядан тең подкуп болду, катуу эле. Бирге Патриот ынтымагы и Эл биримдиги. Куламбратка айтып кетти. Адатыжы сиз болбосоңуз баарын ачып унутпаңыз. Мына жидежелер бар, бүт 4-чү үй бар, 2-чү үй бар, 5-чү үй бар. Конкурент болуп аткан турасыңар, э? Конкурентмиз, жеке. Акча таратпай иштегиле, элди алдабагыла. Жок, 1000 сомдон тарап жүрөсүңөргө, мына голосовой барго, то что вы. Бүт бар мынакей, элдин баары чалып атат бизге. Голосовой, да. Мына ушундай мыйзам бузуулар далили менен турса дагы эч кандай чара көрүлбөй жатканына нааразы болгон шаар тургундары элдин үнү бийликке жетпей жаткандыгын кошумчалашат. 11-июлда өткөн шайлоолор таза эмес өттү деп эсептейм. Анткени Токмок шаарынын көп тургундарынын жалаптарын угуп аттык, подкуптар болуп атты. Фактыларын баарын доказать этип атса да, биздин Токмок элинин үнү жогорку жакка жетпей жатат да. Такыр эч кимди уккулары жок да, жогорку жактагылар. Ушу Садыр Нуркожоевичтен, Ташиевден суранат элек, ушул ишти жакшылап, иликтеп, тактап, баарын бүт материалдар, кайсы материалдар предоставлен болсо, ошонун баарын текшерип, таза жана бизге эме ачык чыгарып эсептеп берсин бизге. Жанагы кайра эсептеп бергиле дегенден абдан баш тартып атышат да. Ошону абдан качып атышат ошондончу. Значит, бир нерсе бар да мунун аркасында. Бир эме тайна бар да. Ошол сөздөн качып атышат булар. Ошону Токмок эли суранып атат да, бизге эсептеп бергиле, кайра обратно эметип санап бергиле бизге. Подкуптун баарын Токмок элинин тургундары эле айтып берип атат ошонучу. Выбордун убагында мага абдан жаккан жок. Ушу форма кийип туруп, старшина нагло монтип туруп алып туруп, билгенин кылып алыңыз депчи, тигиреки эме элдерди тигиреки салып, анан мен тигиреки жүгүргөн бойдон барып машинанын артынан
Вот, аяктан эме штабынан акча берип, берки аялды деле мен тааныйм. Вот, акча берип атышты. Бирге берип атты, эл биримдик берип атты, патриот бар эле берип атышты. Нагло болуп атышты аябай. Нагло вели себя. Эске салсак, Эмгек жана Асыл Мурас жаштар партиялары Токмок шаарындагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Жана ал 16 июлда колдоо тапкан. Бирок Бирге, Эл биримдиги жана Патриот ынтымагы партиялары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана добуштарды кайра эсептөө тууралуу токтомго каршылыгын билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арызданышкан. Боршайкомдун жумушчу тобу маселени 18 июлда карап, добуштарды кайра эсептөө тууралуу аймактык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимди негизсиз деп тапкан. Мындан улам 23-24 июль күндөрү Токмок шаарынын тургундары жана Эмгек, Асыл Мурас жаштар партияларынын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында митингге чыгышкан.